Саламатсыздарбы, эфирде шашылыш билдирүү. Менин кесиптешим Максат Жаңгазиев жана мен Чолпон Карымшакова таңкы 5-те түз эфирдебиз. Кутмандуу таңыңыздар менен. Вали. Мынакей достор, кичине болсо да болушунча аракетибизди жасадык. Канча да дикторларда эми бир жаңылыкты жеткирүү максатында кичине болсо да тааныштырып, эл менен өзгөчө бир жакшы маанайдын артында ушундай дикторларды алып баруучу кылайын дедик. Бирок кылайын десек, алар бизде бүгүн конокто экен. Биздин 5-каналдын дикторлору Чолпон Карымшакова жана Максат Жаңгазиев. Тозолобуз. Канайсыздар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Негизи эле таң бир өзгөчө башталат. Дикторлордуку мен билишимче, сиздердин дикторлордуку негизи кандай башталат? Негизи бүгүн абдан сонун башталып атат. Максат экөөбүз үчүн эшикте сонун бир аба ырайы өзгөчө болуп, бир дыбыр-дыбырак жааган жамгыр көңүлдү көтөрөт. Негизи эле меникинчи. Сага кандай билбейм, бирок Негизи таң бул тирүүлүктүн белгиси да. Мен таңды аябай өзгөчө жакшы көрөм. Таңда жаратылыш бул аалам кайра жаралгандай болуп, бир жакшы энергия бере турган бир улуулук да таң. Негизи канчада турасыздар? Чолпон эже, Максат байке. Мен Эми болжол менен орто эсеп менен. Мен бирок эртеле турам, чынын айтканда бир 7-ге чамалап туруп калам. Мен кээде таңды уктабай тоскондо таңдар болуп калат. Кээде таңда туруп анан уктаган күндөр болот, ар кандай болуп калат да негизи. Мисалы, жаңылык окууда сиздердин өзгөчө бир өзгөчөлүгүңүздөр, фишкаңыздар деп коет го орус тилинде. Эмне деп ойлойсуздар? Жаңылыктар окууда өзгөчөлүк бул кандай эми, балким дикторлорго бул нерсе өтө деле көп тиешелүү эмес болсо керек. Жаңылыктарды окууда дикторлордо эми өзгөчө кеп, баягы бийик кепти алып жүргөндүктөн, ошондуктан биз ошолордун этикасын туура алып барышыбыз керек. Ошондой эле биз баягы ооз-2 кеп алып баргандыктан биз орфоэпиялык жактан дагы бир туура алып барганга аракет кылышыбыз керек да. Кээде баягы тамгалардан грамматикалык ката кетип калышы мүмкүн да. Ошондой кезде ойду жогото албаш үчүн өзүңдүн сөзүң менен улап кеткен күндөр болот да. Эгерде ошол ийгиликтүү уланып кетсе, аябай жакшы болот да ошол. Негизи эле бизди 5-каналда дагы ушундай ортосунан жаңылыктардын ортосунда баягы конокторду дагы суроо, баягы маек кургандагы эмебиз бар да. Ошол жерде дагы импровизациялар көп болот. Жакшы. Ардактуу көрүүчүлөр, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Дал ушул учурда биздин конокторубуз бар, 5-каналдын дикторлору Чолпон Карымшакова жана Максат Жаңгазиев. Номерларды айталы: 0312 59 20 70, 0312 59 20 70. Дал ушул номерге чалып, бизге байланышка чыгып, суроолоруңузду узатыңыз. Мынакей кийинки суроону узатайын. Эмне себептен бул кесипти тандап калдыңыздар? Эмне себептен тандап калдым? Мен ойлоймун, буга дагы бир менин мектеп кезиндеги мугалим көп түрткү болду болуш керек. Бул мугалим белгилүү эле акын, жазуучу Зулайка Мырзатаева. Убагында бизге абдан бир ырларды жаздырып, сочинениялар жаздырып, ошондой эле бир аңгемелерди жаздырганга абдан бир күч баягы жумшачы да. Ошондуктан ушул бир кесипти тандаганга чоң түрткү болгон мен мугалим деп эсептеймин. Жакшы, Максат аке. Баягы жаштын тилегин берет деп коет го. Мен ушул Борбор калаага жаңы студент болуп келгенде ушул чыгармачылыкты сыйлаган бөлөм бар эле, анан экөөбүз ушундай тил алып баруучунун ролун өнөрчүбүз да. Бирөөбүз конокко келип, кайра бирөөбүз алып барып. Анан эң кызыгы ошол Чолпон эжени окуткан, Зулайка эже мени да окуткан. Экөөбүз бир адамдын колунан тарбия алып турбуз. Аны ошол бияка келгенде билип, анан аябай кызык болду да. Эми бул баягы адам баласы түшүнбөгөн кандай бир ниеттер, тилектер болот экен, ошол бир учурунда ишке ашат окшойт. Меники күтүүсүздөн болуп калды да негизи. Жакшы. Азыр импровизация кылгым келип жатат. Менин бул жакта сиздер менен биргеликте элестетиңиздер, сиздер таңкы 5-те алып барасыздар. Мен сиздердин бүгүнкү коногу болом. Мен өтө популярдуу эмесмин, бирок сиздер мени кичине болсо да жылдыз дегенсипи, балким ушундай мамиле кылышыңыздар керек. Таңкы 5-те алып барып жатасыздар. Камералар иштеп жатат. Келиңиздер, баштадык. Кутмандуу таңыңыздар менен, ардактуу кыргыз журту. Мына адаттагыдай эле тирүүлүктүн белгиси болгон таңда сиздер менен амандашып жатабыз. Кесиптешим Чолпон Карымшакова экөөбүздүн маанайыбыз 5. Бүгүн бизде адаттагыдай эле мыкты таланттуу конок бар. Эстрада ырчысы Тилек деген мырза.
деле өзүм Хош келипсиз, Тилек мырза. Эми айтсаңыз сиздин ушундай абдан бир чоң жолду аркалап, баягы ырчылык кесипти аркалагыңызга кандай нерселер бир шарт болду, кандай нерселер өөлгө түстү десек болот? Өөлгө түскөнүн эми бул үйдөгүлөр эми биздики чыгармачылда. Анан чыгармачыл болгондон кийин атадан балага дегендей болот го. Ошол биз актандап ырчылык кесипти атадан үлгү алып, үйдө атам комуз чертет. Созот эле. Мөлүм дегенде эле соседтерим бар, кошуналарым бар. Бул тукум куучулук талант экен да. Ошондой бар. Буюрса, ал эми келечекте мыкты ырчылардын бири болгонго аракет этебиз. Анда тилегиңиз ийгиликтүү ашсын, бир 4 сап бир шиңгелдеп коелу сизден. Жалпы кыргыз элинин алдында. Кийинки макул. Мөлүм деп калдыңыз, ошондон бир 2 сап. Мен билишимче бул белгилүү акындардын бири жазган, бирок азыр так билбей жатам. Сүйүү деген чыгарма. Сүйүү барда аалам жаңы, жер жаңы. Даңазлап ырдап келем мен даны. Сүйүү өзү бул аламда болбосо, жок болмоксуң. Анда такыр сен дагы дейт. Бали, эң сонун. Жакшы. Анан бериңиздер суруңуздарды. Бизде убакыт чектелүү да. Ооба достор, чында эле жакшы образга кирип кетиптирмин. Жакшы аткардыңыздар. Алып барып да кетет экенсиздер, импровизация жакшы экен. Жана дагы кийинки суроо мындай болмокчу. Өзүңүздөр тууралуу айтып бериңиздерчи. Көрөрмандар көрүп жатат, сиздерди кайсыл жерден болот, эмне менен алектенет, дикторлуктан сырткары ошол жөнүндө айтып бериңиздерчи. Кыздын чачылуу дейт, Чолпон эжекебиз баштап берсин. Рахмат. Башында максат экөөбүз белгилей кеткендей эле Токтогул жергесинен болобуз. Мен ушул 5-каналда өзүңүздөр билгендей эле жаңылыктарды алып барып диктор болуп иштейм. Андан башка алек болгон жумушум бул аял затынын жашоосундагы, турмушундагы эң эле мазмундуу, маанилүү бир жашоонун бир этабы деп койсом болот. Азыр балдарды тарбиялап өстүрүү менен алекмин эң негизгиси. Андан башкасы пландар астыга коюлгандар абдан көп. Буйруса көрө жатарбыз. Убакыт көргөзөт. Максат эке. Мен кесибим боюнча филологмун, кыргыз тилчи. Анан университетти бүткөндөн кийин мугалимдик кесипти аркалап келатам, 3-4 жыл болуп калды. Анан ушул чыгармачыл чөйрөгө киндиктеш болуп калыптырбыз. Студент кезинде радиодо, теледе аралашып келатабыз. Анан Чолпон эже экөөбүздүн дагы буга чейинки дагы сапарларыбыз бир жерде болгон. Анан бул жакка дагы удайы буйруп, 5-каналда дагы кесиптеш болуп калдык. Жакшы. Мисалы Токтогулдан деп калдыңыздар. Токтогулдан чыккандар негизи ырчы болот, же кандайдыр бир акын болот. Эми учурдан пайдаланып кандайдыр бир экөөңүздөрдөн бири-бириден болобу, шиңгил болобу, ыр болобу талантыңыздарга жараша. Балким сиз ырдап бересиз, сиз ыр окуп бересиз. Кандай дейсиздер? Экөөбүздү бириктирип туруп эле мына мен иним максат жооп берип койсун. Чолпон эжени ырдаталы. Макул. Мен ырдаталы, сиз да. Бир сап болсо да. Өткөндө ырдап атпадыңыз беле? Жок. Мен Токтогулдун баарын ырдай бербейт. Мен сүйлөйм жөн эле. Максат эке? Анда мен таң жөнүндө окуп берейин. Жалпы 5-каналдын көрөрмандарына арналсын, Чолпон эже экөөбүздөн таң менен сырдашуу. Жалыны жок көңүл эсчү сапаттан, жан дүйнөмө далай азап жашаткам. Уйкусуз түн убактымды бүт алып, убайымда араң мага ататтаң. Элден мурда элпек айтса саламды, унуттурат көңүлдөгү жарамды. О улуу таң алсыз болуп өзүңө, жеңилүүдө мени жеңген караңгы. Болбойт сенде жарык күндөн чыкпашы, болор менде жакшылыктын ыкташы. Каралардан күрөшүүдө чарчабас, таң экөөбүз бактылуубуз кыскасы. Анын ортосунда бир аз кыскартып койдук. Максат мырза, Чолпон эже дагы учурдан пайдаланалы, бизде көрөрманыбыз бар экен байланышта. Саламатсызбы? Десек эле негедир байланыш үзүлүп кетти. Кийинки суроо мындай болмокчу, дикторлуктан сырткары эмне менен дагы алектенесиздер? Ошол айткыбыз келип жатат. Негизи эле биздин кызыкчылык, хобби балким. Кызыкчылык, хобби деп кеттим. Биздин ушул жеке үй бүлөлүк бир жумушубуз бар. Жеке ишкер деп да койсом болот. Мындан сырткары ошол жак менен алектенебиз. Ал көп убакытты баягы талап кылгандыктан мен жолдошум дагы баягы мамлекет баягы жумушчу болгондуктан ошого көбүрөөк убакыт бөлгөнгө да туура келип калат.
Жакшы. Максат мырза, мен билишимче сиз акындагы болуп жүрөсүз, көптөгөн китептерди чыгаргансыз, өзүңүзгө таандык ырларыңыз көп. Азыркы тапта сиздин куржунузда канча ыр бар? Негизи санын билбейт экенмин. Бул жан дүйнөнүн иши да. Бирок 100дөн ашыгыраак ыр болуш керек. Бул колумда китепте бир 100гө чамалуу ыр кирген, андан мындан кийин дагы жаңы ырлар бар. Ошо менен бир бүткөн эсептегенде бир 100 чамалуу. Жакшы. Бизде байланышта көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кутмандагыңыздар менен. Биргеликте болсун. Келиңиз таанышалы. Атыңыз ким болот? Атым Насипа. Мен Ош шаарынан чалып жатам. Жакшы. Мен жаңылыктарды көп эле көрөм. Анан бул азыркы келген конокторуңуздар Чолпон эже менен Максат байкеге суроолорум бар эле. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Сиздерди дайыма көрөбүз. Ишиңиздерге ийгилик. Анан мен жаңы эле окуп бүткөм. Анан ошо журналистика жагына тапшырсам деген пландарым бар болчу. Анан кандай совет берет элеңиздер? Анан экинчи суроом болсо, дайыма экрандан жаш көрүнөсүздөр, анан үй бүлөңүздөр барбы? Канча балаңыздар бар? Ошол тууралуу айта кетсеңиздер. Суроолор түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Чолпон Журналистика жаатын тандасаңыз эң сонун алга жана алга деген гана кеңешти бермекпиз. Бул кесипти аркалагандар да бар, аягына жетпей калгандар да бар. Ошондуктан сизге ийгилик гана каалайлык. Эң сонун тандоо. Ал эми жаш көрүнгөнүбүздүн себеби азырынча өтө деле карта элекпиз, жаш элебиз. Ошол себептен гана болсо керек. Анан кийин менин жеке жашоомдо турмуштамын. 3 уулубуз бар. Ушундай. Мен дагы Чолпон эжеге кошулам. Негизи адам баласы өзү кызыккан нерсесин артынан түшүп, ошол нерседен ийгилик жаратып, майын чыгарыш керек. Мейли журналистика болобу, башка чөйрө болобу, өзүңүз жүрөгүңүз каалаган нерсени кесипти тандаңыз. Анан үй бүлөгө келсек, мен азыр бир балам бар. Балам 6 ай болду. Анан Кудай буйрса келечекте дагы башка мутурайган балдардын атасы болобуз деген үмүт бар. Жакшы. Жашпыз деп айтып кеттиңиздер, Чолпон эже. Жашыңыздар канчада? Жашыбыз жаш эле. Көрүнүп тургандай эле жашыбыз бар. Максат мырза. Мен буйруса жакында 27-ге чыгам. Чолпон эже 18-те. Мен байгыл ак боз атты минип 30да аркалап калган адаммын. Мисалы, дикторларда көп эле кызыктуу окуялар болсо керек. Түз эфир, аябай ысык жүрүп жатат. Кандайдыр бир кызыктуу окуялар болду эле? Эфир түз эфир ысык деп та калдыңыз. Ушул башында 5 канал жаңы ачылып жатканда чындап эле абдан ысык болчу ал убакта. Анан кийин түз эфирди алып барып жатканда мен ушул 1-2 жолу окуп атып текстти 2 жолу үнүм чыкпай калган учур болгон. Ал толкунданууданбы же бир башка себептенби? Организмде бул бир техника сыяктуу эле кепилдик бере албайбыз да. Кайсыл бир убакта тетиктери бузулуп калышы мүмкүн. Анан бир ушундай бир ыңгайсыз учурлар болгон 1-2 жолу башында жаңы ачылып чыкканыбызда. Андан кийин боло элек. Андан кийин боло элек. Жок, балким көнүшүп кеттикпи же. Жакшы. Максат мырза. Мен жаңы эфирге чыккан кезде анда башка телеканал болчу. Ошондо бардыгын даярдап, кагаздарын даярдап анан суфлёрду күйгүзүштү унутуп калган экем. Ошондо аябай өзүм дагы жоготуп кичине бир саам эме болгондо. Кээде баягы ооруп калганга карабай чыккан күндөрү туура келет. Ошондо Кудайдан тиленем да чөчкүр ийбесе экен депчи. Азыр элден дагы пайдаланып, ошо эгерде дикторлордон бир аз майда чүйдө кемчилик кетсе, биз ошо робот эмеспиз. Түшүнүш керек деп айтып кетейин. Жакшы. Бизде чалуу бар экен. Саламатсызбы? Алло. Ассаламу алейкум. Алейкум. Келиңиз таанышалы, атыңыз ким болот? Атым Турганбек, Көлдө чалып атам, Бакамбаевда. Жакшы. Биздин алып баруучуларга, дикторлорго суроо бар. Ыраазы болуп атабыз. Иштерде ийгилик болсун, Кыргызстанда тынчтык болсун. Бүгүн 3-числоодо бир нерсе болот деп атат, ошо тынчтык болсун. Жаңылыктардан жакшы жаңылыктарды айтып жүрө бергиле. Максат, Чолпон, биз үй бүлөбүз менен калтырбай дайым көрөбүз. Ийгилик көп болсун. Рахмат чоң. Рахмат сизге, рахмат. Бар болуңуз. Сизге да рахмат чоң. Өзгөчө ийгиликтерди кылып кетти, рахмат айталы. Жана айталы,
сиздер жаңылыктарга даярданып жатканда бүт тексттерди берилет. Кадимкидей 3 мүнөттүк тексттер болот, 10 мүнөттүк тексттер болот, кээде жарым сааттык тексттер болот, туурабы? Билишимче. Андан кийин даярдыктар канча убакытка созулат? Канча убакыт даярданасыздар? Даярдыктар бул жаңылыктар болгондон кийин бул бүт нерсе баягы процесс ыкчам да. Жаңы азыр болуп жаткан жаңылыктарды бергенге түз эфирде аракет кылынат. Андан кийин кээ бир жаңылыктар болот. Биз окуп аткан учурда ошо студияга баягы ошол учурда гана келген гана жаңылыктар болот да. Мисалы үчүн эфир башталды, болуп атканда бир бокс же бир эме бир сюжеттин аралыгында 1 мүнөт 2 мүнөттүн аралыгында дагы ошол убакта дагы ысык киргизилген да кабарлар болот. Анан кээ бир кезде даярдыктар деле болбой калат. Ошондуктан так жана окуп кетиш бул биздин милдетибиз да, жумушубуз. Даярдыгы жок деле мисалы үчүн. Жакшы. Кээде мисалы мындай нерсеге көнүп калат экенсиң. Мисалы бүгүн жумушка келатканда кечинде күндүз кандай жаңылыктар болду, дүйнөдө, өлкөдө, ошолорду бүгүн ушуну окуйт болушум керек деп психологиялык жактан даяр болгонду үйрөнүп калдык. Анан экинчиден мен бир нерсени байкадым. Мисалы жаңылыкка 2 саат эрте келесиңби же 20 мүнөт мурда эрте келесиңби, кеп убакытта деле эмес экен. Болгондо ошол жаңылыкты адам жан дүйнөсүнө бышырыш керек экен да. Мисалы мен маданий жаңылыкты окуган болсам, ошону жүрөккө кабыл алып, ошондо жеңил болот экен да. Анан Чолпон эже айткандай ошо күтүлбөгөн кырдаалдарга да даяр болуш керек. Эң башкысы ошол маанайды ошол нерсеге буруш керек да, настройду орусча айтканда. Жакшы. Бизде байланышта көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсыз, мен Жайлы районунан Сатнок айылынан чалып атам. Атым Кишимжан. Мен бул Чолпон менен максатка калоолум бар эле. Мен ушу 5-каналды калтырбай көрөм. Чолпондун алып барганы, анан максаттын алып барганы аябене жагат да. Так жакшы алып барышат. Мен ушу Чолпон кызыма ийгилик, ден соолук, максатка дагы ошону каалайм. Ар дайым күлүп жайнап эле жүрө бергиле балдарым. Силерге ийгилик. Постоянно силерди көрөм. 5-каналды жакшы көрөм өзүм. Эртең менен 7-ден саат 8ге чейин көрөм кечки. Такай силер менен мен. Рахмат. Силерге ийгилик балам. Чолпон, такай эле жап-жаш болуп жүрө бер балам. Эч качан картайба. Ошо телевизордон бизге жакшы жаңылыктарды алып барып жүрө бер кызым. Силерге ийгилик балам. Бар болуңуз. Мен айтарым ушул. Рахмат сизге да ийгилик. Жакшы. Рахмат айталы сизге. Өзгөчө бир таң башталар менен ушундай жакшы жылуу сөздөрдү угандай сонун, Дикторлук кесип мүнөзүңүздөргө кандай плюс белгисин берди, кандай минус белгисин берди? Мен мисалы бир нерсени айта кетиш керек. Мисалы кабар окуганда кээде мисалы жагында жагымсыз кабарлар болуп калат да. Ошондой кезде баягы өзүңдү кармаганга үйрөндүм мен, бир аз сабырдуулукка. Экинчиден маалыматым көп болуп калды. Мисалы саясий маалыматтар көбүнчө окуганга туура келет. Ошондо ошол тармактарды да бир аз түшүнгөнгө бир жол ачылды десем болот да. Анан да өзүбүздүн баягы изденүүбүзгө, келечекте дагы башка тармакка жакшы бир кандай десек бир тажрыйба болуп берет экен да бул. Минус жагы жок. Минус жагы бир жарым сааттык сиз айткандай 10 мүнөт эфирге кээде 4-5 сааттык урмандык кылганга туура келет. Үйдөн келиш керек болот. Кийимди табыш керек болот деген сыяктуу. Негизи бул минус эмес, баягы рахаттуу түйшүк да булар. Жакшы. Бизде чалуу бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Келиңиз, жакыныраак. Үнүңүздү өктөмүрөөк чыгарыңыз. Сизди угуп жатабыз. Алло, келиңиз. Атыңыз ким болот? Саламатчылык. Мен Чолпон менен максатка каалоо тилейм бар эле. Атыңыз ким болот, айтып коюңуз? Анарбек Чүй районунан. Жакшы, келиңиз, айта бериңиз, угуп жатабыз. Келиңиз, үнүңүздү өктөмүрөөк. Алды ар дайым жакшылап көрөм. Ушу Чолпон максаттын алып барганы абдан жагат. Айта бериңиз. Угуп жатабыз. Ушул адамдардын келечекте Маданияттын министрлигинде же болбосо телевидениянын жетекчилигинде көргүм келет. Чоң рахмат. Мына сага. Жакшы тилейм. Аябай мындай
өзгөчө бир каалоо тилек болду. Ишке ашсын. Жөнөтүп окшойт эле. Ишке ашсын. Мынакей, кимиңиздер директор болосуздар, кимиңиздер маданият министрлиги болосуздар. Азыр эле бөлүшүп алыңыздар, балким келечекте. Талашпай бөлүшүп алыңыздар деңиз. Талашпай. Бизге айырмасы жок. Кеп андай мансапта болбосо керек. Мен ойлойм, кымындай болсо дагы ушул кыргыз элибизге, жерибизге бир кандайдыр бир пайда келтирсек, бул эң ошол бир эсепке кирсе керек. Суроону уланталы, дикторлук кесиптен эмнени алдыңыз? Жана эмне минус болду? Дикторлук кесиптен баягы кемчиликтерин чынын айтканда мен көп деле көрө албаймын. Убакыт максат айтып кеткенде бул аябай рахаттуу убакыт десек деле болот. Анан кийин баягы жакшы жактары бул күнүнө баягы жаңылыктардан кабардар болуп турасың. Элдин адамы болосуң, ушундай жакшы жактарын таанып билем да. Ар бир эле инсандын өзүнүн кумиру болот, жакшы көргөн инсаны болот. Жанагы сиздер дикторлук жаатта кимди кумир тутасыздар? Биз элдин баардыгы билген эле, менимче да Бактыбек Мамытов агабыз, Гүлшан Молдоева эжекелерибиз ушул инсандар элдин жүрөгүндө жашап калган алгачкы дикторлор деп эсептейбиз. Жолдой Кайыпов агабызды айтып калышат, биз ал кишилерден балалык кылып көрбөй калдык, бирок Кыргыздын үлгү туткан алып баруучулар ушулар болуш керек. Жакшы, чолпон эжебиз. Менин оюм деле ошондой, Кыргыздан чыккан залкар адамдар. Ошолордун баягы кесип баягы аркалагын келет. Эң негизгиси биз ошол Кыргыздын залкарларын гана көмүр тутабыз. Жакшы. Бизде чалуу бар экен. Саламатсызбы? Келиңиз, үнүңүздү өктөмүрөөк чыгарыңыз. Саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Саламатчылык. Келиңиз, таанышалы. Мен Панфилов районунан. Мен Панфилов районунан, Турсунай. Жакшы, суроолор бар. Каалоолор бар. Келиңиз. Айталы. Максат менен Чолпонго мен каалоо тилек айтып коеюн дегем. Жакшы. Максат мен аябай жакшы көргөн акынын азыркы мезгилде бул алып баруучу болуп иштеп атат. Чолпон дагы аябай таланттуу, билимдүү, дайыма дикторлук жактан алдыңкы алып баруучулардын бири деп билем буларды. Буларга аябай жакшы каалоо тилек айткым келип атат. Учурдан пайдаланып, өмүрлөрү узун болсун, дайыма ден соолуктары чың болсун, Кыргызстанга сыймыктанган алдыңкы жаштардан болушсун. Максаттын ырын дайыма баягы ырчы акындарды алып барып жүргөнүн дайым такай көрөт элем. Ошонусун үзбөй дагы алып барып турсун. Мен аябай ыр жагынан Максатты баалаймын. Ишиңерге ийгилик. Чолпон. Максат. Бар болуңуз. Биз жаңылык алып баргыбыз келип кетти. Келиңиз, учурдан пайдаланып, дал ушул акын деп жатат. Биз билебиз, элдин баары жакшы эле билсе керек, Максат бекенин акындык жагы бар экен. Китепти ачалы, жүрөккө жакын бир ырды айталы. Мен ушул сиздер менен кесиптеш болгонума аябай сыймыктанам. Биякта жакшы инсандар менен тааныштык, ошолор менен чогуу иштеп жүрөбүз дегенде, анан жакшы адамдар жөнүндө бир ырыман үзүндү окуп берейин анда. Келиңиз. Көгүмдөр күн нурунан эрип күндө, күн батса ай жарыгын берип түнгө. Жашоонун арабасы жүрөт тура, жакшылар жүргөн үчүн жер үстүндө. Жай жылбай учат мезгил закымдаган, жашоонун мыйзамынан башымдамаң, шорду күн жакшыларды түгөткөндө, шол күнү келет окшойт акыр заман. Жанымды соолуттурар жайдан качып, жакшыны жүргүм келет жандай басып. Азгырык дүлөй кылып турган чакта, жакшынын үнүн угуу кандай бакыт. Өзөктү сана менен жерип күндө, өр шашам өзгөрүлгүм келип күндө, жанашып алгычакты мен аларга, жакшылар жашаса экен жер үстүндө. Бале. Экөөбүзгө арналды окшойт. Келиңиздер. Телефон чалуулар абдан эле көп болду. Биз да өзүбүз да таң калдык. Мынакей эфирдин убактысы ушундай экен. Келиңиздер. Эркин микрофон берели. Урматтуу, сүйүктүү, кадырлуу биздин кыргыз көрүүчүлөр жана Кыргызстан бүгүнкү агарып аткан таң менен кошо ушу таң бизге бейкуччулук, бакубатчылык жана ийгиликтерди гана тартууласын. Мен да сиздин тилегиңизге кошулам. Анан башта агаларыбыз, эжекелер жакшы каалоо тилек бата берди. Ошолордун батасынан өткөн бизге баалуу нерсе жок. Анан агабыз айткандай, бүгүнкү күн тынч болсун, бүгүнкү эле эмес, негизи эле Кыргызстандын алдыдагы күндөрү тынч, бакубат өнүгүүнүн үстүндө болсун. Биздин каналга болсо ийгилик.
рахмат айтабыз. Чыгармачылыкка ийгилик каалайлык силерге дагы. Чоң рахмат. Мынакей сиздерге де рахмат. Ошонча бир убактыңыздарды бөлүп, Чолпон эже балаңыз бар болсо да ошо балдарыңызды таштап, таң атпай эфирге келип, мынакей биздин гримеркадан өзүңүздөрдү боеп аябай эфирге даярданып, бул эфирге болгон чыныгы мындай сүйүү айтсак болот. Максат мырза, сизге дагы өзгөчө бир ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар.